боюнча биз жаңы эле министрге барып келдик. Канат Касенович мен анан бияка ишкер болдум. Ошол жерден баштап Кара Суу шаарына чейинки жолдун аралыгы 15 километр экен. Ушул 15 километр жолду биз мындай азыркы заманга жооп бере тургандай кылып салышыбыз керек. Жерде ошонун барып өтүнгөнүбүздө бул жерге каралган акчаңар бар экен. Средний ремонт деп турабы. Мына ошону биз проектти пересмотрите деп сурадык. Ошону кайра карап, реконструкция, капитальный ремонт болуп кирип атат бул жерден баштап. Ушул жерден тиги жерге чейинки жолду азыр жоопкерчилигин ишкер алды. Жакынкы арада эмки жумада буйрса запустим. Ал жерде мындай болуп атат да, жанагы 300 миллион сомду азыр уже келишип түзүп, ошол жолчуга берет, ошол киши сала турган болду бул жерде. Бул жол биз үчүн өтө маанилүү жол. Анан бул жерден биз азыр биздин предварительный проект, эскизный проект боюнча канча полоса? 4 полоса, да? 4 полоса. 6 полоса. 4 полоса. Анан тротуар, велодорожка, освещениясы менен болот бул жер. Мына ушуну атайын токтоп ушул жерден айтып атабыз. Ошондуктан азыр айыл өкмөт башчысы, урматтуу жергиликтүү бийлик мына жерден бардыгын тең биз эртең жол сала тургандай кылып климатты чечип беребиз. Бул жерде жылдыра турган мындай хозяйственный субъекттер бар экен. Ошолордун бардыгын алып жолду барып бошотуп бир жумадан жол башталыш керек. Мындагы чоң жоопкерчилик менен алып атабыз. Алдын ала салып бериңиз бизге. Кайра акчасын мына министр буюртуусун берет деген менен көнүп салдырган атат. Ошондуктан бул жол президенттин элге болгон кайрылуусунда тезисинде айтылган. Биз үчүн стратегиялык мааниси бар жолду биз бүтүрөбүз деп турабы? Кара Суу Оштун ортосунда. Ошон үчүн бул иш аткарылыш керек. Көзөмөл мына жергиликтүү бийлик биз көзөмөл десек бул ишти ишке ашат. Жарайбы? Мына жайбайбы. Бияктуу башталар менен ушул иштеп аткан адамдарга мындай мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Тура бул башталып атса биз саңасака келедиме бир адил Постторду коюп, адам бөлүп, барып карашканы керек.